Ош-Баткен Исфана жолу эл аралык маанидеги жол болгондуктан каттам үзүлбөйт. Арине мындай кыймыл күн ысык мезгилде асфальт жолго зыянын тийгизет. Мындан улам 25 тоннадан ашык жүк ташыган унааларга күндүзгү мезгилде жолдо жүрүүсүнө тыюу салынган. Аны Баткен облусу боюнча автотранспорт инспекторлору көзөмөлгө алышкан. Көктала транспорт көзөмөл пункту жана Ош-Баткен Исфана жолунун 383 километриндеги Сүлүктүү шаарынын Кальцо айылындагы Кальцо транспорттук көзөмөл пункттарында жана тышкы Евразия биримдигинин тышкы границасында Кызыл Бел өткөрмө бекетинде 3 жерде көзөмөлгө алып турат. Мындай чектөөлөр өзгөчө кырдаалдар министрлигинин унааларына, жардамга берилүүчү жүк, аскер техникалары, транспорт министрлигинин жол куруучу унааларына жана кооптуу жүк ташыган унааларга жайылтылбайт. Бирок Ош-Баткен Исфана жолунда жүргөн жүк ташуучу унаалардын басымдуусун күйүүчү май ташыган унаалар түзөт. Коопсуздукту сактоо үчүн бул унаалар кечкисин жүргөнгө болбойт. Азыркы учурда биздин Ош-Баткен Исфана жолу аркылуу ташылып жаткан оор жүк ташуучу автомашиналарды биздин иликтөөбүзгө караганда 60% ташылып аткан оор жүк ташуучу машиналардын 60% кооптуу жүктөрдү ташылат. Иликтенүүдө 40% калган эл чарба жүктөрүнүн ташылгандыгы бизде иликтөөдө бар. 28 градустан үйдө температурада асфальт жумшарып, кандай гана жүк ташыган унаалар болбосун зыянын тийгизбей койбойт. Мындан улам Баткен облусундагы 300 чакырымдан ашуун эл аралык жолдун айрым жерлери бузула баштаган. Буга унаалардан сырткары жердин катмарынын да таасирлери тийген. Баягы ограничение 20% иштелип калгандай болуп атат да, менин оюмча. Эми ал жүктөр эл чарбасы үчүн, экономика үчүн бул күнү түнү ташыла берет. Бирок эми ошол жүктөрдү бир жагынан ташылышы зарыл болсо, экинчи жагынан ушул эми жолго таасир тийип жатат. Турсунбек Байкочкоров күйүүчү май ташыйт. Мурдагыга караганда жолдорго асфальт төшөлүп, жолдо жүрүү бир кыйла жеңил болгонун айтат. Ошол эле учурда транспорттук көзөмөлдөө да бир калыпка түшүп, ченемден ашыкча салмактагы жүк ташуу азайды дейт. Мурунку убакытка караганда азыркы убакытта жакшы бир стандартка келдик. Перегруз деген жок. Өкмөт өз эле баягы немесин коюп атат. Өзүнүн положенияларын берип, ошолорду биз сактап колдон келишинче айдап атабыз. Положениясы эми баягы эрежелерди сактоо жагында ар бир адам өзүнө жараша эрежени туура сактаса, жолдо да кыйналбай, кысталбай жакшы жүрөт. Жыл сайын өкмөт тарабынан 1-июндан тартып 1-сентябрга чейинки аралыкта оор жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилет. Жаңы мыйзам боюнча ашыкча жүк ташыган айдоочулар 1 тонна жүк үчүн ар бир чакырымга 40 сом көлөмүндө айып пул төлөшөт. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайыт уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.